Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагы. Сабагыбыздын темасы байланыштуу кеп, тексттин мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабагыбызда биз текст жөнүндө маалымат алабыз. Текстке тиешелүү мүнөздүү белгилер жөнүндө билүүгө аракеттенебиз. Текст дегенибиз бул кептин жазуу формасы болуп саналат экен. Демек, текст жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы. Биз кеп деген эмне экенин буга чейинки сабакта эмне кылганбыз, өткөнбүз. Ал эми тексттин кичине бирдиги болсо сүйлөм болуп эсептелинет. Текст жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы деп айттык. Кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет дедик. Эми ошол текстте берилген сүйлөмдүн көлөмү кандай болуш керек? Сүйлөм баяндалган окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болот. Мындайча айтканда, 2 же андан ашык сүйлөмдөн улам түзүлгөн эмне болот экен? Сүйлөмдөрдүн жыйындысы текст болуп эсептелинет экен. Ошол сүйлөмдөрдүн жыйындысы бири-бири менен тематикалык жактан, грамматикалык жактан, мазмундук, маанилик жактан эмне болуп туруш керек экен? Байланышып туруш керек. Текстке мүнөздүү белгилер. Кайра кайталайбыз. Текстке мүнөздүү белгилер кандай болуп саналат экен? 2ден кем эмес сүйлөмдөн түзүлөт. Биз жогоруда айтып өттүк. Бир эле сүйлөм болгон болсо, ал текст болуп эсептелинбейт, ал жөн гана сүйлөм болуп эсептелинип калат экен. Сүйлөмдөр берген маанилер боюнча өз ара тыгыз байланышта болот. Мисалы, ар кайсы окуяны көрүнүштү, ойду эле алып келип, баардыгын сүйлөмдөрдү кошуп келип текст курам десеңер, анда ал болбойт. Мисалы, кыш мезгилин сүрөттөп жатып, анда балдар сууга түшүп жатышат. Же болбосо дагы кандай жайга байланыштуу сөздөр бар. Мисалы, тоодо гүлдөр өсүп жатат деген сүйлөмдү кошуп койсоңор, анда силердин текстиңердин мааниси жок болуп калат. Анда алар жөн гана сүйлөмдөр эле болуп калат экен. Алар биринин маанисин экинчиси тактап, улантат жана жыйынтыктайт. Мисалы, силер жалпы класс жөнүндө текст түзүп жатасыңар. Класстын ичиндеги парталар, канча окуучу бар, класстын ичинде кандай көргөзмө куралдар бар. Мына ошолордун баардыгын баштап жатып, биринин артынан бирин эмне кылат экенсиңер? Улантасыңар. Мисалы, биздин класс 5-класс. Биздин эжебиз Мээрим эже. Биздин класста мынча бала, мынча кыз окуйт деп биринин артынан бирин эмне кылышыңар керек экен? Маанилүү жактан туура улашыңар керек экен. Балдар, бизге тема түшүнүктүү болуш үчүн келгиле китебибиздин 9-бетинде, бул жаңы китепте 9-беттин беттеги 8-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерде мындай деп турат: текстти көчүрүп жазып, андан ары оюңарды чыгармачылык менен уланткыла дейт. Биз бул жерде көчүрүп жазбайбыз текстти, жөн гана оозеки иштөөгө аракет жасап көрөлү. Мындай дейт: жайдын артынан алтын күз келди. Жалбырактар саргайып түшө баштады. Жер бети кызыл, сары, жашыл жалбырактардан кооз килем төшөлгөндөй көрүнөт. Күн анча ысыбай, салкын тартат деп көп чекит берилиптир. Демек, бул жерге эмне кылат экенбиз? Андан ары өзүбүз улантат экенбиз. Дагы эмне кылып улантышыбыз мүмкүн? Күзүндө эмне кылабыз? Кышкыга даярданабыз. Ата-энелерибиз бизди окууга даярдайт. Апаларыбыз кышкыга кыям, салаттарды даярдайт. Мына ошол жөнүндө жазып улантсак болот экен. Демек, бул эмне болот? Ошол күзгө тиешелүү дагы сүйлөмдөрдү кошуп жазган болсок, бул текстти биз туура иштеген болобуз. Келгиле эми бул текстти аягына чыгарып коелу. Күздүн 1-айы сентябрь. Сентябрда биздин окуу жылыбыз башталат. Биз сентябрь айына даярданыш үчүн китептерди алабыз, дептерлерди, калем, карандаш сыяктуу
эмне кылабыз, окууга керектүү буюмдарды алабыз. Күз мезгили келгенде биз жалпы үй бүлөбүз менен кышкыга кыямдарды жасоого апабызга жардам беребиз. Кыямдарды неден жасайбыз? Кулпунайдан, малинадан, дагы кара өрүктөн, мына ушул сыяктуу кылып сүйлөмдөрдү улантып жазсак, биздин текст даяр болот экен. Балдар, тапшырмага көңүл бурабыз. 10-11 көнүгүүлөр. Тапшырманы аткарардан мурда эки нерсеге көңүл бургула. Биринчи, берилген тапшырманы туура аткарышы, экинчиден грамматикалык жактан сөздөрдү туура жазып, тыныш белгилерин туура коюуга аракеттенгиле. 10-көнүгүүдөгү темалардын бирөөсүн тандап алып, ошого жараша текст түзөбүз. Ал эми 11-көнүгүүдө болсо, бул жерде сөздөр берилген, ошол сөздөрдү катыштырып текст түзөбүз. Балдар, кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.